Акушерство гинекологтарда, эркектер болуш керек, потому что аялдарга кичине тоже оор. Булардын күнөөсү мен айтып кете турган болсом, два в одном да. Булар көрүп да жатат, кармалап да жатат, жыттап да жатат. Чоң күнөөлөргө батышып атат. Ошол эле учурда Аллах субханала Куранда айтат, антпегиле, антсеңер өзүңөргө зыян дейт. Больницага көрүп алып барганда эч кандай кызган болбош керек. Элден мурун ден соолук керек да. А ден соолук болуш үчүн ал ким көрүп атат сени? Эркек көрүп атат, аял көрүп атат. Эмелеки жогоруда айткандагыдай колу жеңил болуп, жакшы эметип кетсе, ошого туура эле көз караштамын. Эми элесте сенин койнуңда жаткан аялыңды таптакыр башка эркекке көрсөтүп берип атканың. Ал кандай болгон күндө, канча 3 кабат халат кийген күндө деле эркек ал. Анын психологиясына эмне жатат, эмне бар, колдорго акетип атат. Сен билбейсиң да, туурабы? Бөлмөдө лечение кылабыз, дарылайбыз, операцияларды кылабыз. Ошол эле только биздики. Мындай турушта 3 кабат кийебиз же канча кабат кийебиз, башкача ойлонобуз, ал мен билбейм, туура эмес айтып атат.